Саламатсыңарбы балдар? Астрономия сабагын баштайбыз. Сабактын темасы биздин галактика жана анын кыймылы. Бизди курчап турган ааламдын түзүлүшү ачылганга чейин илим узак жолду басып өттү. 20-кылымдын башында гана бул убакытка чейин да туура пикирлер айтылса деле, асмандан көзгө көрүнгөн жылдыздардын баардыгы биригип өзгөчөлөнгөн жылдыздар системасы же болбосо галактиканы түзөөрү толугу менен далилденген. Англис илимпозу Гершел өз учурунда жылдыздар дүйнөсүнүн түзүлүшү жөнүндөгү маселени чыгаруу үчүн биринчи болуп асмандын ар кандай аймагынан тандап алынган бирдей кичине бөлүгүндөгү жылдыздарды саноонун жолун көрсөткөн. Ааламды изилдөө аны менен эле токтоп калбай, көрүнүктүү изилдөөчү Хаббл өз изилдөөлөрүн жүргүзүү менен көптөгөн ачылыштарды жасаган. Саманчы жолундагы жылдыздар күмүш сымал жаркыраган жарык тилке, бүткүл асманды курчап куушурулган биздин жылдыздар системабыздын негизги бөлүгүн түзгөн галактика акырындык менен түшүнүктүү боло баштаган. Ошентип, саманчынын жолун тилкеси асманды чоң тегерек боюнча курчагандыктан, анда биз анын галактикалык деп аталган тегиздигине жакын турабыз. Айрым учурларда саманчынын жолу балдар, галактиканын диаметри катары болжол менен 30 000 парсекти же болбосо 100 000 жарык жылын алууга болот. Бирок анын өтө так чеги жок. Галактикадагы жылдыз тыгыздыгы акырындык менен анын чеги жок деп эсептөөгө алып келет. Галактиканын борборунда диаметри 1000-2000 парсек болгон ядро жайгашкан. Ал жылдыздардын өтө тыгыз топтолушууларынын жыйындысынан турат. Ал бизден дээрлик 10 000 парсек же болбосо 30 000 жарык жыл аралыкта турат. Байыркы элдер жылдыздарды кыймылсыз деп кокусунан эле айтып алышкан эмес. 8-кылымда гана Сириустун бир нече 10 жылдын ичиндеги аткарган кыймылынын абалын так өлчөөлөр аркылуу салыштырып, ошондон гана жыйынтык чыгарышкан. Көрсө, жылдыздардын арасында белгилүү болгон өтө жай жылышты жасаган жылдыздар байкалган. Жылдыздардын өздүк кыймылы деп анын асман боюнча өтө алыскы начар жылдыздардын фондунда бир жыл ичиндеги көзгө көрүнгөн бурчтук жылышын айтабыз. Ал бир жылдагы жаанын секундасынын үлүшү менен гана туюнтулат. 19-кылымдын башында Гершел бир нече жакын жылдыздардын өздүк кыймылдары боюнча күн системасы аларга карата Лира менен Геркулес топ жылдыздарынын багытында кыймылга келээрин аныктаган. Күн системасы кыймылдап бара жаткан багыт кыймылдын апекси деп аталат. Апекстин багыты боюнча жылдыздар бизге 20 км/саат орточо ылдамдык менен жакындайт. Ал эми ага каршы багытта ошондой эле орточо ылдамдык менен бизден алыстайт. Ошентип, күн системасы коңшу жылдыздарга карата Лира менен Геркулес топ жылдыздарынын багытында 20 км/саат ылдамдык менен кыймылга келет. Жылдыздар арасында бири-бирине жакын болгону менен алар мейкиндикте бири-биринен өтө алыс жайгашып жана ар кандай ылдамдыкта кыймылдашышы мүмкүн. Галактикадагы бардык жылдыздар анын борборунун тегерегинде айланат. Галактиканын ички аймагындагы айланышынын бурчтук ылдамдыгы дээрлик бирдей. Ал эми анын сырткы бөлүгү жайыраак айланат.
Жылдыздардын галактикадагы бул айлануусу Күн системасындагы планеталардын айланышынан айырмаланып, орбитасынын радиусунун чоңоюшу менен анын бурчтук жана сызыктуу ылдамдыгы тез азаят. Бул айырмачылыктын болушу галактиканын ядросу массасы боюнча Күн системасындагы Күндүн массасындай басымдуулук кылбагандыгы менен байланышкан. Күн системасы галактиканын борборунун айланасында чамаланганда секундасына 250 километр ылдамдык менен 2 миллион жылда бир толук айланып чыгат. Галактиканын айланышы боюнча анын массасы бааланып, ал 2^11 даражасындагы Күн массасын түзөт. Бүтүндөй жылдыздардын убакыт ичиндеги кыймылы, алардын нур чыгаруу жөндөмдүүлүгү, биринен экинчисинин айырмасы, булардын баарын астрономдор өз учурунда далилдешкен. Атап айтсак, бир эле жылдыздын бир жылдык айлануусун изилдөө үчүн бир нече изилдөөлөрдү жүргүзүүгө туура келген. Буга чейин белгилүү астроном Олимпос Хаббл өзүнүн изилдөөсүндө жылдыздын бир жылдык айлануусун гана эмес, анын жарык чыгаруу жөндөмдүүлүгүн, ошондой эле ал жылдыздан кийин ордунда калган изин дагы, спектрдик абалын дагы аныктоого жетишкен. Аны силер төмөндөгү тасмадан көрө аласыңар. Мынакей, жылдыздардын нур чыгаруу жөндөмдүүлүгүнөн пайда болгон спектрдик сүрөттөлүш. Жылдыздар бизге канчалык ылдамдык менен жакындаса, экинчиси ошондой эле ылдамдык менен алыстап отурат. Ошол эле учурда жылдыздар куюн сымал агымга ээ, же болбосо жылдыздык тумандуулуктарга ээ болушат. Жылдыздар бизге сутканын экинчи жарымында гана, же болбосо түнкүсүн гана көрүнөрү баарыбызга маалым. Күндүн энергиясы өтө чоң болгондуктан, күн энергиясынын жардамы менен жылдыздардагы температура жогорулап отуруп, жылдыздык жарылуулардын пайда болуусуна себеп болот. Аны биз төмөндө көрө алабыз. Азыр күндүн батышын көрүп турасыңар. Түндүн экинчи жарымы башталаары менен бизге жылдыздар көрүнүп баштайт. Мынакей, жылдыздын температурасы жогорулау менен суутек гелийге алмашат. Ал эми гелий көмүр кычкыл газына алмашат. Мына ушинтип отуруп, улам азот, кычкылтек, темир, мындан башка дагы көптөгөн элементтердин пайда болуусу менен жылдыздык жарылуу пайда болот. Мынакей, көз алдыңарда бир жылдыздын жылдыздык жарылууга дуушар болуусун көрдүңөр. Астрономдор галактикага байкоо жүргүзүүдө ар кандай методдорду, ыкмаларды колдонушкан. Алардын бир гана абалын эмес, жарык чыгаруу жөндөмдүүлүгүн, кыймыл абалын, өзгөрүшүн кошо изилдешкен. Эң эле жөнөкөй ааламга байкоо жүргүзүүчү астрономиялык прибор бул
телескоп болуп эсептелет. Өнүккөн өлкөлөрдө жылдыздардын сутканын экинчи жарымындагы гана көрүнүшүн эмес, 24 саат же болбосо 1 суткадагы кыймыл абалын тартып калуучу обсерваториялык телескоптор курулган. Алардын жардамы менен жылдыздарга толук байкоо жүргүзүүгө болот.